жерге барганда алгарада чулпардын оозу менен алышып, кээ бир жерге барганда учкан куш менен жарышып. Манастан үзүндү жаңырып, акындар төгүп эстрада ырчылары чыгармаларын тартуулаган майрамдык маанай ынтымак эки сейил багынын амфитеатрында радио күнүнө арналды. Иш чараны кылымга чукул тарыхы бар Кыргыз радиосу уюштурган. Жыл сайын биз ушул күнү радио кызматкерлери ушул майрамды белгилейбиз. Бүгүн эртеден кечке чейин эфирде белгиледик. Азыр кечинде мына бул паркка келип, парктагы эс алуучуларга маанай тартуулайлы деп концерт уюштурдук. Радио күнүн жылдагыдан өзгөчө өткөрүл деген ниетте флешмоб уюштуруп атабыз. Улуттун моңгулуу радиосу деген ат менен. Албетте буюрса Кыргыз радиосу өз багытына ылайык мыкты өнөр адамдары менен алгач концерт тартууласа биргеликте, андан сырткары мыкты улуттук оюндарды шаар тургундары менен биргеликте ойнойбуз. Жана соңунда албетте жаштар командасы өзүбүздүн каныбызга, жаныбызга сиңген кыргыз бийлерин уюштуруп, шаар тургундары менен биргеликте бий флешмобун жасайлы деп турабыз. Айпери менен Нурберге бир кол чаап коелу. Кол чаап баштап коелу. Анда биз баштадык. Концерттен тышкары келгендерге кызыктуу оюндар уюштурулуп, аларда жигердүү катышып жатышты. Радио жана байланыш күнү менен бардык кыргызстандыктарды жана радио тармагында иштеген кызматкерлерди чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз радиосу уюштуруп аткан флешмоб абдан актуалдуу, анткени Кыргыз радиосун баарыбыз угабыз. Жакшы, ошо илгектен бери угуп келебиз. Ошо өркүндөй бергиле, жакшы ырларды коюп, элди мындай көтөрө бергиле. Учурда бүтүндөй өлкөнү камтыган биринчи радио социалдык экономикалык программалардан тарта коомчулукту руханий жактан байытып азыктандырган бир катар долбоорлорду да обого тартуулап келет. Биздин Кыргызстанда канчалаган радио бар. Ошолордун эң башында өзүнүн карт тарыхы бар, бул Кыргыз радио. 90 жылдан ашуун убакыт, мына былтыр эле 90 жылдыгыбызды белгилегенбиз, ошондуктан биздин басып өткөн жолубуз бир кылымга тете да. Бир гана музыканы бербесем, бул адабиятта дагы уктуруулары бар. Биз адабий музыкалык каналбыз. Бизде болгону 14 киши иштейт. Мындан башка биздин ошо сырттан келип иштеген биздин акын, жазуучу эжекелерибиз бар, мыкты жигиттерибиз бар. Майрамдык концерт бий менен коштолуп, ага бардык каалоочулар тартылып жатты. Акмарал Сабатар, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.